Бакай ата жаштары бүгүнкү күндө 2-апрель күнү буюрса Кудай кааласа Баратбай Жунусов атындагы окуу тарбиялык комплексине конкурс уюштуруп отурат. Бул конкурстун катышуучулары, уюштуруучулары Бакай ата жаштар уюму, аны жетектеп аткан Үрүсов Рашид балабыз болуп атат. Ошо менен кошо жаш балдар жаштар уюмунун мүчөлөрү кошо жүрүп уюштуруп атышат. Бул жерде катышуучулар биздин Бакай ата айыл өкмөтүндөгү 4 мектеп, Баратбай Жунусов атындагы окуу тарбиялык комплекси, Жанчаров атындагы орто мектеби, Ленин атындагы орто мектеби, Нарикбай атындагы орто мектеби жана Ак Дөбө айыл өкмөтүндөгү Акчалов атындагы орто мектебинин окуучулары катышып отурушат. Мынакей бул китеп билим булагы деген темада конкурсту уюштурушуп, аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, жакшы демилге болуп атат да бул жаштардын уюштургандары. Балдардын азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой интернетке кызыгып, соткаларга кызыгышып, уюлдук телефондорго көбүрөөк көңүл буруп кетишти. Ал жактан деле китеп окушса болот, бирок ошондо дагы китептин өзүн окуп, өзү менен китепти окуп түшүнүп, жана ошол китепти окууга тартуу бул окуучуларда аябай жакшы көрсөткүчтөр болуп атат да. Жакшы демилгелерди берип атат, окуучуларыбызды жакшы жакка тартып атат. Бекер жана интернет булактарынан жакшы жагында пайдалансак болот, көбүнчө жаман жактарын пайдаланып кетип атышат. Ошондуктан бул жаштардын демилгеси аябай жагып, ушул уюштурган конкурстары, балдарды китеп окууга тарткандары биз аябай колдоп, ушул жаштар уюмун дагы ушундай уюштуруу конкурстарын уюштуруп, жакшы тарбиялык жактарга балдарды тартып жатканы биз үчүн жакшы көрүнүш болуп атат. Саламатсыздарбы? Бүгүн номер 3 мектепте балдардын конкурсу болуп атат. Ушул жерге бардык мектептин балдары келишип атат. Мен да неберем келди. Ал жанагы чыгарма Американ жазуучусунун чыгармасы экен, Поляна жөнүндө. Бул жерде деген кызыгып калгандардын себеби Поляна деген темада ушунчалык кайрымдуулукка жанагы балдарды үндөйт экен да. Андан тышкары жүрөктүн жумшак болушуна, кайрымдуулукка, мындан тышкары жана жабыркаган адамга жардам берүү жөнүндө балдарды өтө кызыктырган чыгарма экен. Ошого келип катышып атабыз. Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Батырбекова Айгүл Абдрасуловна. Бакай ата райондук Сыргатбек Сооронкулов атындагы китепкананын мүдүрү Сапаралиева Тоду макул этилди. Жалпы билим берүү Баратбай Жунусов атындагы орто мектебинин мүдүрүнүн окуу тарбия иштери боюнча Жунусова Назгүл Асмалиевна.
Бүгүн Бакай Ата айыл аймагында мектептер арасында китеп билим булагы деген китеп окуу конкурсу жүрүп жатат. Ага Наматбектен, номер 3-төн жана Үчөмчек айылынын жана номер 1-дин окуучулары жана Акчалов Ак дөбө орто мектебинин окуучулары катышып жатат. Бардык окуучуларга ийгилик каалайбыз. Могу уюштур тобуна чоң рахмат. Ушинтип жаштарды китеп окуганга үндөп, кичине да болсо билим алганга түрткү болгон жаштарга чоң рахмат. Бакай Ата районунун Бакай Ата айылында бүгүн атайын ушу жаштар уюмунун тарабынан китеп окуу конкурсу уюштурулуп, Жунусов атындагы орто мектепте өткөрүлдү. Бул иш-чарага бүгүн 4 мектептен, суббота күнү экенине карабастан 4 мектептен окуучулар келип, тесттер тапшырып, анан ооз-эки конкурстарына катышып, анан жакшынакай белектерди алып кетишти. Бул белектерди ушул жаштар уюмунун өздүк бюджетинен, анан демөөрчүлөр тарабынан жакшынакай приздерди уюштуруп койгон экен. Бул атайын ушул 4 класстан 10 класска чейинки окуучулардын возрастына ылайыктуу китептер, акчалай сыйлыктар. Бүгүн бардыгына ушул конкурска катышкан окуучулардын бардыгына ыраазычылык билдирмекчимин. Аябай активдүү катышты. Анан алган сыйлыктар менен куттуктап, жаңы эле мынакей азыр бардык конкурстун уюштуруучуларына, конкурстун катышуучуларына ийгилик каалап карап отурабыз. Саламатсыздарбы, ушундай конкурс болду бүгүн. Менин неберем жеңүүчү болду, 1-орун алды. Ушу жаштарга рахмат, уюштурган балдарга рахмат.
ушундай конкурстар көп боло берсин. Мен Наматбек айылында Исабек Жанчаров атындагы орто мектеп мекемесинин 7-А класстын окуучусу Жээнбекова Айсулумун. Мен бул Поляна китеп окуу конкурсу боюнча 2-чи место алдым. Баарыңарга китеп окууну жана китепти сүйүп окууну каалайт элем. Мен Мырзабекова Клара. Мен Наматбек айылынын Исабек Жанчаров атындагы орто мектебинен келдим. Мен ушу Поляна чыгармасын уюштурган топторго абдан ыраазымын. Мен Поляна чыгармасы боюнча 1-чи орунду ээледим. Мен баарыңыздарды китеп окууга чакырам. Саламатсызбы айылдаштар. Ушундай окуу боюнча конкурста биринчиликти алып отурам. Ушундай сыйлыктарды 3000 сом сыйлык жана 2 китеп, грамота, 1500 сомдук сертификат ушундай сыйлыктарды алып атам. Мындан ары дагы ушундай конкурстарга катышам жана китеп окууга дайыма кызыктар болуп жүрө берем. Бүгүнкү жаштар уюмунун уюштурулган китеп конкурсу жалпы билим берүүчү Баратбай Жунусов атындагы орто мектебинде 5 мектеп ортосунда өткөрүлдү. Аябай кызыктуу болду. 300 окуучу катышты. Надан 7 орунга чейин байгелүү орундар болду. Окуучуларга абдан эле кызыгуу менен окуучулар катыша алышты. Ушул уюштурган балдарга, уюштуруу тобуна дагы ден соолук, ушундай конкурстарды коомчулукка дагы уюштуруусун сунуштап кетет элек. Жалпы окуучуларга ийгилик, балдар китепти көп окугула, китепти сүйгүлө. Китеп өмүр бою биздин билим берүүчү булагыбыз болот. Бүгүн биздин Бакай ата айылында аябай жакшы күн болду. Китеп окуу конкурсу боюнча жыйынтык чыгарылган күн бүгүн. Биз ошого катыштык. Анан биз аябай кубанып атабыз. Ушул иш-чараны уюштурган Үрүсов Рашид жаштар уюмун түзүп, өзүнүн жакын достору менен, классташтары менен 2-чи конкурс жыйынтыкты алып атат буйруса. Окуучулар кызыккандар аябай көп болуп атат. Жакшы иш-чара болуп өттү. Эми ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Биздин Бакай ата райондук Сыргакбек Сооронкулов атындагы китепканада конкурс уюштурган жатабыз. Окурмандарды китеп окууга тартуу боюнча. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыз айткандай, сен китепти ачсаң, китеп сени ачат дейт эмеспи? Ошон үчүн биздин кыргыз мамлекетибиз бардыгыбыз китепти көп окусак, ошончолук ийгиликтерге жетишмекпиз. Жашоо шартыбыз да оңолмок, жакшы нерселерибиз көп болмок да. 23 апрелде буйруса Бакай ата айылынын борборундагы маданият үйүндө чоң иш-чара өтөт. Ошол жерге баарыңыздарды чакырып кетмекмин. Ошол жерден буйруса жарыялайбыз. Кайсы китептер боюнча конкурс өткөрөрүн. Ата-энелерге өзүнчө, мугалимдерге өзүнчө жана 9-чу, 10-чу, 11-чи класстын окуучуларына өзүнчө конкурс болуп өтөт. Ошого жалпыңыздарды катышып кетишиңиздерди суранам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү китеп окуу конкурс иш-чарасын жакшы өткөзүп алдык. Жакшы, мыкты деңгээлде өттү десек болот. Ошондой эле ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Ушул мектептин директору, мүдүрү Астыр эжеге, райондук китепкана жааматына, китепкананын эмгек жааматына ушул жерге бизге жардам көргөзгөн, текшерүү иштеринде, башка нерселерде. Ошондой эле биздин өзүбүздүн балдарга чоң терең ыраазычылык билдирем. Ушул жерде эртеден бери чуркап жүргөнүнө. Саламатсыздарбы? Бир ай мурун өзүңүздөр билгендей, колумдагы 2 китеп боюнча конкурс жарыяланган. Бирөөсү Адам болгум келет Төлөн Касымбековдун китеби, экинчиси Поляна Элинор Портердин китеби. Ошентип бүгүн биз китептер боюнча конкурстун жыйынтыгын чыгардык. Бул жерде конкурс Баратбай Жунусов атындагы мектепте өттү. Конкурс тууралуу айта турган болсок, жогорку атаандашта өттү. Биздин катышуучулар жалпысынан 300гө жакын окуучу болду. Бул жолу биз окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап бөлүп, 4-чү класстар арасында өзүнчө, 7-чи класска чейин өзүнчө, 8-чи класстан 11-чи класска чейин өзүнчө кылып бөлдүк.
алардын өздөрүнүн даярдыгына жараша жеңүүчүлөрдү аныктап сыйлыктарын тапшырдык. Жана ушул конкурска жардам берген, өткөрүүгө жардам берген жалпы катышуучуларга анын ичинен баса белгилеп айта кетейин. Сыргакбек Сооронкулов атындагы Борбороштурулган китепкананын жааматына, Баратбай Жунусов атындагы мектептин мүдүрү жана мугалимдерине, жана биздин райондук администрациянын акимдин орун басары Айгүл эжеге рахмат, ушул жерге катышып, өздөрүнүн бааларын берип, бизге жардам көрсөттү. Бул китеп окуу максатыбыз жаштарды, окуучуларды китеп аркылуу пайда алсын деп өткүзгөнбүз. Биз ойлоп атабыз, окуучулар ушул басыгы менен кетсе, келечеги кең ачык болот деп. Баарыңыздарга рахмат, колдоо көргөзгөндөргө рахмат, жардам бергендерге рахмат. Сиздерге ыраазычылык.